Тогуз-Тороо райондук Азирет Сыдыков атындагы маданият үйүндө өткөн айтышта тандоодон өткөн 16 акын бүйүр кызыты айтышып, аталган жердин тарыхына, жаратылышынын кооздугуна, айтышты сүйгөн элдин кең пейилдигин даңташты. Акындардын айтышынан кийин калыстардын чечими менен Төкмакын Абдылда Нуралиев баш байгени жеңип, ага Саймалуу Таштын оюмдары түшүрүлгөн атайын кубок, диплом жана 150 000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Ал эми биринчи орунду алган Азамат Болгонбаевга 120 000 сом, экинчи орунду ээлеген Тынчтыкбек Эсенбай уулуна 100 000 сом, үчүнчү орунга ээ болгон Темирбек Матыбаевга 90 000 сом тапшырылды. Қалың ел ырдаттың мени кубаттап, ырлары макты булактап, кызды болгон кезимде сүйүнчү берип узаткан Казарман Сагы рахмат деп айттым айнан. Мен ыраазымын. Байге фондуна 1 миллион сом коюлган айтышта жарым финалга чыккан төкмөлөр Баян Акматов, Арген Биймырза уулу Асылбек Маратов, Шайлообек Отунчиевке 65 000 сом акчалай сыйлык, ал эми кызыктыруучу сыйлыкка ээ болгон Акматбек Султан уулу, Элмирбек Иманалиев, Турат Жумаев, Жамайка Токонова, Жибек Сапар кызы, Амантай Кутманалиев, Максат Кулуев, Тынарбек Бураевтерге диплом менен кошо 35 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Тогуз-Тороо районунун борборундагы акындардын Саймалуу Таштын санаты деген айтышы республикалык деңгээлдеги, мамлекеттик деңгээлдеги айтышы эки нерсени көргөздү. Эң биринчиси Тогуз-Тороо элинин намысын, салтын, каадасын, наркын, пейлин, элдин 33 жылга кетип аткан эгемендик заманындагы жетишкендиктерин көргөздү. Бұл еліміздің көтеріліп, еркіндік эмне экендигин, мамлекеттүүлүктүн эмне экендигин, эркин мамлекет болуп жашоонун эмне экендигин көрүп, мен элге ушунчалык ыраазы болдум. Биздин эркиндик учурундагы мамлекетибиздин өнүгүшүнүн бүгүнкү күбөсүн мен өз көзүм менен көрдүм. Белгилей кетсек, 6 ноябрда Бишкекте Төкмакындардын Саймалуу Таш санаты аталышындагы республикалык айтышынын тандоо туруна жалпысынан 34 акын катышып, калыстардын чечими менен 16 акын тандалып алынган. Бүгүнкү өтүп жаткан айтыш коому тарабынан уюштурулган айтыш бул эң жогорку деңгээлде өттү. Күндүн суугуна карабай, жолдун алысына карабай, биздин районго ушинтип 16 акын келип, эң жогорку деңгээлде өздөрүнүн чыгармачылыгын, Кудайым берген шык жөндөмүн элге тартуулап, Саймалуу Ташты, Тогуз-Тороонун чыгаан баатырларын даңазалап кетти. Президенттин улуттук нарк жөнүндө жарлыгынын алкагында жана Тогуз-Тороо районундагы Саймалуу Таш петроглифтерин ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү максатында Саймалуу Таш санаты аталышындагы Төкмакындардын республикалык айтышы Маданият министрлигинин колдоосу менен Кыргыз улуттук манас театры Тогуз-Тороо райондук мамлекеттик администрациясы менен биргеликте өткөрүлдү. Шаардан региондорго чыккан, анын ичинен эң алыскы регионго чыккан айтыш болду. Бул Тогуз-Тороонун тарыхында биринчи жолу ушундай чоң байге сайылып өткөн айтыш. Биздин негизги уюштуруу максатыбыз, акындар айтпадыбы, жана Саймалуу Таш санаты деп, ошол биздин Тогуз-Тороодогу илгерки биздин ата-бабалардын изи калган Саймалуу Ташты элге жеткирүү, таанытуу, дүйнө элине алып чыгуу, ЮНЕСКОга киргизүү максатта өткөрдүк. Ошондой эле айтышты өткөрүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы, жеке ишкерлер баштаган топ өз колдоолорун көрсөтүштү. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.